Саламатсыздарбы. Эфирде эл өкүлдөрүнүн жума ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Сотторго козголгон кылмыш иштерин судьялар канчалык адилеттүү карайт? Парламентте баш прокурор өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы тууралуу отчет берди. Укук коргоо тармагындагы кылмыш учурунда кармалган кызматкерлер боюнча бир цифра азайбай атат да. Кибер кылмыштуулук менен күрөшүү аракети Жогорку Кеңештин комитети кибер коопсуздук жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Зыяндуу программалар кирип кетип, жагандайдыр маалыматтар сыртка чыгып кетишин алдын алуу максатында мына специалисттерди күчөткүлө, окуткула деп мисалы рекомендация берип атат. Таш көмүр Шамалды Сай шаарларындагы өнөкөт оорулардын күч алышына суунун булганышы себеп болуудабы. Эл өкүлдөрү жергиликтүү эл менен жолугушуу өткөрдү. Бул бир эле Таш көмүр Шамалды Сай Нокен аксы эмес. Бул коңшу мамлекеттерге чейин коркунуч бар. Буну эгер алдын албасак, Өткөн жылы адилетсиз чечим чыгарган сотторго карата 11 кылмыш иши козголгон. Бул туурасында баш прокурор Курманкул Зулушев парламент жыйынында өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Баш прокурор баяндамасында үй бүлөлүк зордук, зомбулук, мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен жер тилкелери жана учурдагы каралып жаткан бир катар кылмыш иштери туурасында кеңири маалымат берди. Кененирээк кийинки репортажда. Ош облусунун Кара Суу районунда 5 жаштагы кыздын үйүнөн оордалып зордукталышы коомчулуктун үрөйүн учурду. Бул окуя парламенттин жалпы жыйынында да каралып, өспүрүмдөргө карата зордуктоо, өлтүрүү фактыларына эң катаал жаза киргизүү керектиги айтылды. Прокуратура сиздер бир сунуштап туруп, эч болбосо ушул өспүрүмдөргө, жанагы жашы жете элек өспүрүмдөргө зордук көрсөткөн, өлтүргөн адамдарга өтө эң жогорку жазаны киргизсек. Ар бир жаш жетеле кылмыш боюнча өзгөчө мен көзөмөлүндө. Атайын бизге билдирүү келет, мен көзөмөлдө болот. Булардын статьядагы санкциясы да эң оор. Күнөөсү далилденсе эң оор жазалат. Маалым болгондой, өткөн жылы жалпы 3000ге чукул үй бүлөлүк зордук, зомбулук фактысы катталса, анын ичинен 317 аял, 24 бала зомбулукка кабылып, буга байланыштуу 378 кылмыш иши козголгон. Жыйында эл өкүлдөрү үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн жарандар катуу жазаланышын талап кылышты. Давайте дагы керек болсо өлүмдү даже чыгаргыла деп ошону айтып атышат да. Не пожизненно, а смертная казнь чыгаргыла деп ушуну айтып атышат да. Эми менимче бул ашыкча болуп калат, бирок биз дагы чогуу отурсак, ошону кантип биз токтотсок болот, ошону чогуу ойлонсок. Себеби мына укук коргоо органдар айтып атышат, биз күрөшүп жатабыз, маалыматты угуп атабыз, эметип атабыз деп, бирок дагы эле фактылар болуп атпайбы? Күнүнө ушундай чыгып атат да. Элди адилеттүүлүккө болгон сезимин ойготуучу сот системасында көйгөйлөр бар экендиги талашсыз. Өткөн жылы мыйзамсыз чечим чыгарган 11 судьяга кылмыш иши козголгон. Талкууда судьяларга козголгон кылмыш иштерин судьялар канчалык адилеттүү карайт деген суроо жаралды. Ушул 11 кылмыш иштин ичинде 5-өө ушул 246 берене менен кыскартылды. Ал беренени карасам, ал жерде мындай же ооруп атат, же табылбай калды деген нерсе эле да. Сотту соттогондо акыйкаттуу карабайт окшойт. Карайт акыйкат. Сиз айткан маалымат боюнча статистиканы кайталабайм, бир гана мурдагы жогорку соттун төрайымы Калиева жөнүндө айтып атат окшойсуз. Ооруп жаткандыгына байланыштуу токтотулган. Башка козголгон кылмыштердин бардыгы соттун кароосуна жиберилген, бир сот боюнча өкүм да чыккан. Кызмат учурунда жемкордук менен кармалган атка минерлердин иши да прокуратуранын көзөмөлүндө. Укук коргоо тармагындагы кылмыш учурунда кармалган кызматкерлер боюнча бир цифра азайбай атат да. Муну көбүнчө орун басарлар, ушул жетекчилерин да бир иликтеп мыйзамдуу жагын карап көрбөйсүздөр. Мына вице-мэрлер, зам министрлер болуп атат. Ушу боюнча оюңуз кандай сиздин? Бүгүн болуп көрбөгөндөй күрөш жүрүп атат, көрүп атасыздар. Эми кармалып атат, күнөөсүн тактаганыбызды кармап сотко жиберип атабыз. Улуттук коопсуздук кызматы дагы, Ички иштер министрлиги, прокуратура бул боюнча колунан келген аракетти кылып атат. Өзүбүздүн кызматкерлерди кошо биз аябай атабыз. Учурда талкуу жаратып жаткан Борбордогу Ататүрк паркынын айланасындагы үйлөр боюнча кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугу каралат. мына ушул окуядан кийин бир дагы адам керек болсо шаардагы жана парктарды, бак даракты бузуп
үй куруп ал деп бекер берем десе дагы алгандан качып калыш керек. Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге кат келгенде биз текшерүү мыйзамдуулугун беребиз, же болбосо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди, иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болуп атат элге. Жыйынтыгында жогорку кеңештин депутаттары башкы прокурордун отчетун канааттандырарлык деп тапты. Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген технологиялык парктар жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда тармактык комитетте каралды. Анда университеттердин ишмердигинде, илимий изилдөө мекемелеринин жана өндүрүш тармагында инновациялык технологияларды жаратуу жана өнүктүрүү мерчемделүүдө. Ошондой эле технопарктарды түзүүдө ага тиешелүү чет жактан алынып жаткан жабдуулар салыктан бошотулары айтылды. Кененирээк кийинки материалда. Жооптуу министрликтин ырастоосунда мыйзам долбоорунун максаты жогорку окуу жайлардын, илимий изилдөө мекемелеринин, өндүрүш тармагынын инновациялык технологияларды жаратуу жана өнүктүрүү, мындан сырткары илимге, жаңы технологияларга негизделген чакан жана орто бизнести өздөштүрүүгө багытталган. Мыйзам долбоорунда технопарктардын ийгиликтүү өнүгүп кетишин көздөгөн мамлекеттик колдоонун ар кандай түрлөрүнө көңүл бурулат. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кепилдиктерин берүү, республикалык жана муниципалдык бюджеттерден көмөк көрсөтүү, мамлекеттик жана муниципалдык менчикте турган имаранттарды ижарага берүү шарттары, салык жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөгү өзгөчөлүктөр жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөрдү айтсак болот. Мыйзам долбоору Россия, Казакстан, Түштүк Корея, Түркия сыяктуу мамлекеттердин тиешелүү тажрыйбасын талдоонун негизинде иштелип чыккан. Практика жүзүндө аталган өлкөлөрдө мындай аракеттин жардамы менен алгылыктуу иштер жасалган. Бул мыйзам долбоору жаңы ойдан келип атат да биринчи жолу технопарктар жөнүндө туурабы? Борбордук Азиядагы кайсы мамлекеттерде бул мыйзам бар? Россия Федерациясын мисал катары айттым. Өзбекстанда 2 чоң инновациялык технологиялык парк түзүү боюнча Россия тарап чоң салым кошуп, ал жакта түзүлүп. Технопарктарга керектөөчү жабдуулар сырттан импорттолуп келсе, анда аларды салык жана бажы төлөмдөрүнөн бошотуу каралган. Депутат бул жаатта укук мамилелерди жөнгө салуу эрежелерин тыкыр карап чыгууну сунуштады. Бул технопарктар долбоору жоктугу, реестерине кандай жабдыктар келет, булардын өзүнүн салык кызматы, бажы кызматынын өзүнүн мыйзамда каралган да, кандай учурларда бул бажы төлөмдөрүнөн салыктан бошотот деген мыйзамда бар. Ошонго мындай шайкеш келтиришиңер керек да. Ал жана гуманитардык статусу бар келген жабдыктар болобу, же эки мамлекеттин ортосундагы гранттык жардамдын негизинде келгендер гана салык бажы кызматынан жеңилдик берилет да. Ушул жагын карап коюңуздар да. Жарайт. Мындай ишти жүзөгө ашыруунун алдында сөзсүз түрдө Улуттук илимдер академиясынын ролун тактап, мекемени каржылоо маселесин чечип берүү керек. Силер саясат кылышыңар керек. Ошону айтып атам. Кантип илимий академияны иштетебиз? Ага кандай заказ алып беребиз? Кандай ориентир кылабыз? Это государство должно заказывать. Научные заказы надо делать. Вот тогда только будет появиться, да? Вот азыр мен бекеринен айткан жокмун, надо формировать эти венчурные капиталы, надо источники искать, законодательно всех нужно там, через амортизирование, через много очень форм, да, никто над этим просто не работает. Onun üstünden kim işleş gerek? Наверное, вы, да? Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Санарип доорунда өтүүнүн шартында кибер коопсуздук маселеси орчундуу орунда турат. Эл чарбасынын ар тармагы электрондошкон маалда, айрыкча экономикалык, финансылык, ал турсун аскердик саясий коопсуздуктун алдын алуу учурунда эң эле актуалдуу маселелердин бири. Доордун өнүгүшү санариптештирүү коопсуздук чараларынын жаңы өңүтүн пайда кылды. Мурда турмушубузда болуп келбеген кибер коопсуздук маселелери келип чыкты. Жеке маалыматтардан тартып, мамлекеттик сырларга чейин жаман ойлуу тарап колдонуп кетүү коркунучу бар. Бирок бул боюнча аракеттерди жүргүзүүнүн укуктук нормалары жок. Кибер коопсуздук жөнүндөгү мыйзам долбоору мына ушул жагдайдагы аракеттерди жөнгө салуунун алгачкы кадамы.
санариптик өндүгүнүн аркасында оң жактары менен катар коопсуздугубузду бүлүнтө турган глобалдык коркунучтар дагы турганын эстен чыгаруу абзел. Бул жагдайлар онлайн дүйнөдө чыныгы жашоодогудай коопсуздук тең салмак абал эмес, үзгүлтүксүз процесс экендигин эске салат. Бул мыйзамдын зарылдыгын депутаттарда колдоого алып, айрым маселелер боюнча тактоочу суроолорду беришти. 21 беренесинде силер кабинет министрге жана улуттук банкка тапшырма берип атат мыйзам, туурабы? Башка органдар, мамлекеттик органдар ар бири ушу мыйзамдын немеси менен киргизип атабыз, кийин подзакон акттары менен бекитилет. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн системаларын коргоо чараларын өзү мындай тастыктап неме кылыш керек да, иш алып барыш керек. Чын-чынына келгенде мыйзамдын зарылдыгын эч ким танбайт. Бирок мына ошол мыйзамды ишке ашыруу, коопсуздукту камсыз кылууга жарактуу адистер барбы деген адилет суроо жаралат. Мыйзам керек, бирок мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстан канчалык даярбыз ушул кибер коркунучтарга каршы туруу адистерибиз барбы ушул тармакта? Мамлекеттик органдарга биз рекомендациялар берип атабыз. Мисалы үчүн ушул жакты күчөткүлөп, ар бир мамлекеттик органда мисалы үчүн эгерде маалыматтык системаларга бар болсо, ошонун сырттан кандайдыр бир зыяндуу программалар кирип кетип, же кандайдыр маалыматтар сыртка чыгып кетишин алдын алуу максатында мындай специалисттерди күчөткүлө, окуткула деп туруп мисалы үчүн рекомендациялар берип атат. Мындай коопсуздук компьютер келгенде эле кошо келген, бирок коопсуздук чараларын көрүү жагынан бир кыйла артта калганбыз. Мыйзам Кудай буйруса кабыл алып калсак, иштейт деп мен ишенем ошонго. Сиз мага бир статистика барбы бизде ушундай бир биздин ишканаларга же сайттарына, серверлерине ушундай кибер чабуулар болду, болбоду? Биздин мамлекеттик органдардын банковский сектор, ар кандай башка мамлекеттик жергиликтүү органдардын немелерине, сайттарына байма-бай чабуулар болуп турат. Былтыркы жылдын ичинен 939 миллион окуя иштелип чыккан. Ошо сокун аракети менен. Алардын ичинен 1 миллион 250 миң окуя маалыматтык коопсуздук сигналдарын билдирет. То есть мы реагировать кылыш керек. Жеке адамдар бүтүндөй бир банктар кибер чабуулдан жабыркаган фактылар бар. Казакстанда бир-эки мисал көргөм жаңылыктардан. Бир 7-8 жыл мурунга дейм. Ошол 2-3 чоң банкка катуу атака болгон да. Массовый миллиондогон элдин мындай айтканда уюлдук телефондоруна СМСтер келген. Бул банк банкрот болгондо акчаңарды алгыла бул жерден дегенде эл чындыгында барып акчасын ала баштаганда банк банкрот болуп кала баштаган. Ар кандай компьютерлик технологияларды колдонуп, мисалы үчүн ушундай кандай кибер кылмыштар жасаган учурда, кибер алдамчылык болобу, башка мисалы үчүн кибер терроризм, мисалы үчүн биздин специалисттер ошо биргеликте кайсы орган менен бирге, мисалы үчүн биз дайыма иш алып барабыз. Мисалы үчүн жыйынтыктар бар. Талкуу маалында депутаттар мына ушул өңдүү маселелерге көңүл бурушуп, мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Ысык көл айланма жолун жакшыртуу максатында Балбай Баатыр Каракол жолунун 30 чакырым бөлүгүн реконструкциялоо үчүн 44,2 миллион евро насыя алынып жатат. Аталган маселе парламенттин тармактык комитетинде каралып колдоо тапты. Талкууда бир катар эл өкүлдөрү чет өлкөдөн алынып жаткан насыялар менен гранттык каражаттардын көбү жол курууга жумшалганы менен сапаты төмөн экендигине нааразы болушту. Кененирээк кийинки сюжетте баяндайбыз. Ысык көл облусундагы жолдорду оңдоо үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алынып жаткан 47 миллион евронун 3,2 миллиону гранттык негизде берилет. Калганы насыя. Насыялык 44,2 миллион евро жана гранттык 3,2 миллион евро каражаттарын бөлүүдө. Насыяны кайтарып берүү мөөнөтү 20 жыл, 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен жылына 1% плюс 6 айлык евробор пайыздык ставкасы менен. Мындан тышкары кредит берүү үчүн комиссия 1% түшөт. Ысык көл автожолунун жалпы узундугу 440 чакырым болсо, учурда анын 104 чакырымында оңдоо иштери жүрүүдө. 2025 жылы толук кандуу бүтөт экен да Ысык көл айланма жолу, ошондо. Жок, 2025 жылы жанагы мен айтып кеткен 141 чакырым участкасы Балыкчы Баканбаева Каракол участкасынын 141 километри бүтөт. Жакшы. Эми бул кредиттин мөөнөтү 20 жыл экен, жеңилдетилген мезгил 5 жыл, пайыздык чен 1% экен да. Буну ким кепилдик берет? Келечекте ким кайтарат? Кайсы? Минфинби?
Муну өкмөт кайтарат азыр. Сырттан алынган карыздын көбү жол курууга жумшалары белгилүү, бирок ага карабай сапат жагы талапка жооп бербейт. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү насыяга алынган каражаттарды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу зарылдыгын баса белгилешти. Бир топ сын пикирлер ар кайсы региондордон чыгып атат. Салынган жолдордун сапаты жагынан. Ошондуктан каражаттарды алып атабыз, бирок жакшы сапат жагынан көзөмөлдөбөй, андан кийин 1-2 жыл ичинде ушул жолдор начар болуп кетип атат. Ал эми депутат Кубанычбек Самаков насыянын үстөк пайызы көп экенин белгилеп, пайыздык ченди төмөндөтүү маселесин көтөрдү. Азыр муну өзгөртө албайбыз деп атпайсызбы, Рыжбек Жантаевич? Дагы алдыда келе турган ушундай договорлор барбы азыр? Бүгүнкү күнгө силер тараптан макулдашып аткан, көлгөл эмес, Кыргызстандын аймагында. Ошого азыртан ушундай Евробор процентный ставкаларын уже по факту алып келип биз эстик өзгөртө албагандан кийин але жок кол көтөрүп берет экенбиз. Ошого чейинкисин алдын алып, соодалашып, баягы Кыргызстандын кызыкчылыгын алдын ала коргоп калып иш алып барса болобу? Болот. Кайсы проект бар дагы астыда? Азыр башка жолдор бар, биз башка банктар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол башка жолдорго тиешелүүлөрүнө ушунусуна көңүл буруп койсоңуздар. Макул. Бияка 1% деп жазып коюп турсаңар, бирок эсептеп келсең 5% чыгып атат. Туура. Рахмат. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун жактырышты. Таш көмүр Шамалдысай шаарларында бөйрөк, боор, гепатит оорулары жылдан жылга көбөйүүдө. Анын себебин жергиликтүү тургундар суунун булганышы менен байланыштырышууда. Шаардыктардын көйгөйлөрү чечилбегендиктен жарандардын өмүрүнө кооптуу жагдай жаралган. Эл өкүлдөрү эл менен жолугуп көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Кезинде күркүрөп иштеп, миңдеген жарандарды иш менен камсыз кылган Таш көмүр шаарындагы кристалл заводу эми мынтип кароосуз калып, талкаланып жок болуу коркунучунда турат. Ал аз келгенсип, мында сакталып турган уулуу заттардагы адам өмүрүнө чоң коркунуч жаратууда. Эл өкүлдөрү Нуржигит Кадырбеков, Султанбай Айжигитов, Жалалидин Нурбаев, Замирбек Мамасадыковдор көйгөйдү жеринен көрүштү. Мына ушул жерде 80 тонна уулуу зат турат. Дагы көп нерсени айтпай атат. Жана орун жашырсаң не дейт? Өлүм ашкерлейт дейт. Эгерде ушул бочканын бирөөсү кулап, авария болуп, эгер ушул уулуу зат чыга турган болсо, мына бул киши жумуш топтун мүчөсү. Канча жыл иштегенсиз? 35. 35 жыл иштеген. Бул бир эле Таш көмүр Шамалсай Нокен аксы эмес. Бул коңшу мамлекеттерге чейин коркунуч бар. Буну эгер алдын албасак, адам бир эле жутканда кетет деп атат. Бир эле жутканда. Жолугушууда заводду кайра иштетүү маселеси дагы көтөрүлдү. Заводдо эмгектенген адистердин айтымында өндүрүштү кайра иштетүү үчүн анын долбоорун иштеп чыгууга 2 миллион 700 миң сом акча каражаты керектелет. Жасабайсыңар, акча да бар, бардыгы бар. Билбейм, эмне жетишпей атат. Акча да бар, адамдар да бар, бардыгы бар. Жүгүрүп иштеген адам жок да, күйүп. Жок ответственный адам. Шамалдысай шаарында таза суу жок болгондуктан тургундар түрдүү ооруларга дуушар болуп жатканы айтылды. Анткени шаардан чыккан саркынды сууларды тазалоочу жайы эбак эле иштен чыккан. Шаардан чыккан саркынды суулар Нарын дарыясына куйса, ошол эле суудан калаалыктар турмуш тиричиликке пайдаланышат. Ошол Таш көмүрдүн эли, Кызыл Алманын эли, Нокен аксын эли ушул Нарын дарыядан таза суу жок, кайра таза суу катары ушу түз пайдаланышат. Нарын дарыясында багылган балыктар бөйрөк оорусунун көбөйүшүнө себеп болууда дешет жергиликтүү тургундар. Депутаттар балык чарбасынын абалы менен жеринен таанышышты. Жолугушууда жергиликтүү тургундар менен балык өндүргөн ишкерлердин ортосунда талаш тартыш жаралды. Бул кагаз түрүндөгү жемдер бул талапка жооп бере турган бул мындай эле нерсе. Ишенбесеңер, буну экспертиза бул силердин ишиңер. Ошону бир адамды коюп, барып пуртка салганда карасаңар, кап-кара болуп кетет. Мына Учкоргон айлап өтүндө азыр бизде бир эле айылда 10дон ашык адам гепатит болгондо дагы В түрү менен, В түрү айыкпайт. Мына 4 күн болду кече группада чыгып, мынакей 45 жаштагы адам каза болуп калды. Местный рынокко сатып айтты, бүт түгү экспортко кетет Россияга. Анан Россиянын талабы билесиздер, ал жакта бизде жок лабораториялар бар да. Ошол жерден биз 3 текшерүүдөн өтөбүз.
биринчи эле садыктордон 2ден балык алынат, чүйгө жөнөтөбүз, ветеринарлар менен келип берден алып, текшерип, чүйгө кетип, чүйдөн текшерип, переработка алганда ал жерден дагы бир жолу текшерилет. Анан Россияга кирип атканда аял жактан да текшерилет. Биз аябай катуу контролдобуз да. Аталган чөлкөмдөгү орчундуу көйгөйлөрдүн алкагында кеңири жыйын өткөрүлүп, талкуу уюштурулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик башчылары, министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн шаар тургундарынын басымдуу бөлүгү балык чарбасын жабуу талабын коюшту. Пайданы кечкир, эгер пайда болсо да, башка деле эмебиз көп Кыргызстанда, кен байлыктарыбыз бар, башка бар. Мына Өзбекстанда, мына кошкон Өзбекстанда балык чарбасы өтө өнүккөн. Алар отдельный көлмөктөрдү кылып, ошо эмеге шарт түзүп берген, алар деле балыкты өндүрүп атат, бизден көп өндүрүп атат алар. А биздин нарынды тимеле койбойсуң, башка жерден эме кылып бербейсиңер, ошо жер көп Кыргызстанда. Ушуну токтотуп эле койсоңор силерден суранам. Рахмат. Эл көйгөйүн уккан депутаттар маселенин түйүнүн чечүү үчүн тиешелүү чараларды көрүүгө убадаларды беришти. Билим берүү министрлиги жакынкы күндөрү пенсия курагындагы мугалимдердин мектептерде сааттары кыскарыла тургандыгын кабарлаган. Аталган маселе жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында көтөрүлүп, эл өкүлдөрү бул көрүнүш пенсия курагындагы адамдарды басмырлоо болуп каларын айтып чыгышты. Парламенттин ар кандай маселелер саатында көтөрүлгөн ушул жана башка аймактардагы бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр туурасында кийинки материалда көрүңүздөр. Пенсионер мугалимдердин саатын кыскартуу боюнча билдирүү чыкты. Это абсолютно неправильно. Они хотят работать, у них есть опыт. Есть в Конституции у нас статья, которая говорит, что дискриминацию по признаку пола нельзя делать. Недопустимо дискриминировать людей пенсионного возраста. Мы и так их гоним с государственной и муниципальной службы. Если их мы везде повыгоняем, что они будут делать? Чыңгыз Айтматов атындагы райондун 3 булак айылында өмүрү бала бакча болгон эмес. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен 3 булак айылына бир чакан 70 орунду бала бакчаны салып берүүнү суранышып атат. Ушуну эске алып бир тийиштүү мамлекеттик жетекчилерге жеткирип, капвложение киргизип, ишти аягына чейин чыгарып берсеңиз деп суранам да, элдин атынан, Алмазак Мужанович. Ысык Ата районунун Кеңбулуң айылындагы мектепти оңдоп түзөп коюуга тиешелүү мамлекеттик органдардын обу жоктугу тоскоол. Өз эсебимен жазап берейин, материалын бергиле деп. Кээ бир мектептергечи гарантийный письмо берип койсо эле материалга бүтүрүп берет элек. Рабочийлер кетип атат. Жакшынакай рабочийлер кетип атат. Мына Баранова деген анан ушул экиле мектеп калды. Мейли калгандарын аким жаңа мурунку аким кичине кыймылдатып атты эле, жаңа акимиңер билбейм бул кыймылдайбы. Качанга чейин Кыргызстанда мамлекеттик ДНК лабораториясы болбойт. Ар бир кылмыш болгон жерде бул биологиялык калдыктар калат, аны албетте алыш керек. Мына бир канча кылмышкерлер соттон чыгып кетип атат. Эмнеге? Ушу ДНКнын экспертизасы жок. Ал эми көп мамлекеттерде ДНКнын экспертизасы жок, эч каралбайт, даже кылмышчы дагычы. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелерине болгон мамлекеттин камкордугу жетишсиз, эч болбосо аларга чегерилген социалдык жөлөк пулду көбөйтүү зарыл. Майыптыгы бар баласын өзгөчө камкордук көрүш үчүн апасы болгону айына 6300, 8000 сомго чейин гана каражат алат. Менин сунушум ушуну өкмөт 2 эсеге көтөрүп берсе. Анткени ал баласын абдан көп мындай реабилитациялык борборлорго, массажга, бүт мындай жанагы камкордук көрө турган жерлерге алып барат. Тилекке каршы азыр өкмөт бөлгөн акча таптакыр жетишсиз. Каракөл шаарынын тургундары бир тамга үчүн пенсияга чыга албай убара. Каракөл деген шаарды Каракел деп жазылган. Бул токтомду жазып алыңыз. 579-1 11-12-96 чыккан даже жогорку кеңештин токтому да бар. Ошого карабастан бүгүнкү күнгө чейин кыйналып келишет ушул. Лейлек менен Баткендин санэпидий станцияларын кошкону туура эмес болгон. Себеби ушул 150 километр аралыкта Баткен шаары менен Разаков шаары, Сүлүктүү шаары. Анан эми жөнөкөй эле кол коюу, бир печать коюу үчүн дагы биздин врачтар ушул Баткенге барышы керек болуп калат да. ГСМ алыш үчүн, жөнөкөй эле канцелярлык товарлар үчүн дагы ошол жака көз каранды болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ишкананын кыскартылган башкы дарыгерин жана башкы эсепчи штатын кайрадан калыбына келтирип, районго штат ачуу жагын ушуну
тапшырма берип койсоңуздар. Мамлекеттик тарых музейинде 25 апрель күнү Алымбек Датканын 225 жылдыгына арналган Алай шырдамалдары фестиваль өтөт. Мындай саамалык Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашымова тарабынан демилгеленүүдө. Иш-чаранын максаты өзгөчөлүктөрү тууралуу маектин кыскача вариантын сиздерге сунуштайбыз. Толугун YouTube'дагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Сиз Алымбек Датканын 225 жылдыгына карата бир жакшы долбоор самалык даярдап жатыпсыз. Мунун аталышы эмнеде, кандай болгон долбоор, ошол боюнча бизге түшүндүрмө берип кете аласызбы? Чоң рахмат. Биринчиден бул фестиваль Алай шырдамалы деген фестиваль болот. Бунун бир нече максаты бар. Эң негизги максаты бул быйыл ушу бизде мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгы болуп атпайбы. Анан эми ошол 100 жылдык иш-чаралардын ичинде Алымбек Датканда 225 жылдыгы сөзсүз түрдө отмечаться этилет да. Анан эми ошого коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн жана Алымбек Даткан урматына деп биз эми алайлык аялдар ууз келет. Ошолордун жасаган шырдамалдары, ошо шырдамалдын тарыхы, бул баягы биздин улуттук наследие болуп эсептелет биринчиден, экинчиден бул биздин туристтик продукция болуп эсептелет. Ошо менен бирге бул экопродукция да. Ошонун баарына көңүл буруп баягы эл аралык биздин баягы өнөктөштөр көрсүн, ар түрдүү инвесторлор көрсүн деп жасап аткан иш-чарабыз. Ошондо сиз тарабынан бул аял затына болгон колдоо, кол өнөрчүлүктү жайылтуу, аялдардын жана экономикалык потенциалын жогорулатуу, ошондой эле аларга аябай шарт түзүп берүү десек да болчу да экен бул долбоордун жардамы аркылуу. Анан кайсы күндөрү өтөт, кимдер катыша алат? Бул 25 апрелде биздин Борбордук аянтта тарых музейинде өтөт. Урматтуу мекендештер, 25 апрелде Борбордук аянттагы тарых музейибизде боло турган Алай шырдамалуу аттуу фестивалга баарыңыздарды чакырам. Биздин эшигибиз ачык. Жогорку Кеңештин мурунку аппарат жетекчиси, журналисттер союзунун төрагасы, билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин төрагасы Абдыкадыр Султанбаевдин 70 жылдык мааракеси белгиленди. Иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, акындар, журналисттер жана башкалар катышты. Саамалыкта Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев сөз сүйлөп, төрага Нурланбек Шакиевдин куттуктоосун жолдоду. Мамлекеттик кызматта узак жылдар эмгектенип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында үздүрлүү кызмат кылдыңыз. Маанилүү тармактарга тиешелүү бөлүмдөрдү жетектеп, мыйзам чыгаруу ишине жигердүү катыштыңыз. Коомдук иштерге да активдүү аралашып, журналисттер союзунун, ошондой эле билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигин жетектеп келесиз. Сизди дагы бир жолу 70 жылдык салтанаттуу мааракеңиз менен чын дилимден куттуктап, узак өмүр, бекем ден соолук каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев. Ошондой эле Абдыкадыр Султанбаевке президент Садыр Жапаровдун жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоо каттары тапшырылды. Мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Алтай Бөрүбаев, Абдыганы Эркебаев, Роза Акназарова, Жедигер Саалаев куттуктоо сөзүн сүйлөп, Абдыкадыр Султанбаев иш алып баруу деңгээли мыкты, адамгерчилик сапаты бийик инсан катары мамлекетке кылган кызматы жогору болорун белгилешти. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып, Кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.